табабыз, энелер жасаган ушундай косулардын, боруктун терлеринен мондай боебостон, өзүнүн өңдөрүнөн тандап алып ушундай көлдөлөң жасайт. Муну ошо 5-6 метр болуп калган. Мондай кылып ушундай кылып жасайт. Ушуларды жакшынакай кылып муну тустайбыз. Анан ашатабыз айран менен, жарма менен. Анан ушундай кылып барын унуткарбай, бул ден соолукка да жакшы болот. Бул койдун, косунун терлери ден соолукка пайдалуу болот. Мен ушуну кайра баштап, ушинтип көлдөлөң жасап, жакшынакай кылып ушундай 4-5 метр, 6 метрге чейин кылып, анан кичинекей жаш косулардын терлерине мындай кылып көлдөлөң жасайбыз. Мына мунун ичин болсо мынтип жөрмөйбүз. Анан кайра буга эски шейшептерден бир сыйра булар тигилип сөгүлүп кетпеш үчүн кайра тигебиз. Анын сыртынан жүн жалатабыз, кайра материалдайбыз. Анан ошо менен жакшынакай косунун терисинен көлдөлөң болуп калат. Мына Эжеке, муну примерно канча убакытта жасалат бир көлдөлөң? Бир көлдөлөңдү баягы аштап, ийлеп, антиметип даана бычып, анан мынтип жөрмөгөнүң эле 1 ай болот. Бош отурган кишиге, анан бош отурбай тура калгандарга дагы ошондой убакыт кетет. Муну негизи ушун ашатканда эле 1-2 күндө бүтпөйт. Муну аябай бышык болуш үчүн, түбөлүк сакталыш үчүн муну жок дегенде бир жумадан ашык ашатасың. Анан жууйсуң, анан аны ийлейсиң, жана антип жаясың, кайра ийлейсиң, тартасың, бордойсуң муну. Анан ошентип отурган ушу 1 ай, точно 1 ай кетет. Эрте кылдам кыймылдасак, эми ошондо деле бир 20 күнгө Бул ак анан кара болуп турбайбы? Муну атайын боейсизби же? Муну кандай кылып жасайсыз? Боелбойт. Бул жалаң эле косунун өзүнүн терisi мына кара. Өзүнүн өңү да, койдун өңү. Косу деп коет. Бул да кысыл косулук. Бул болсо өсү саргыч тартып калган эме, бул өсүндай кээ бир ошондой саргыч сыяктуу болуп калат. Булар да ошондой косулуку. Анан баары чоң жакшы болуш үчүн кээ бирлери боруктан жасап коебуз мындай. Мына боруктук андан соң болот. Бирок өтө чоң болуп, косудан мунуку кыйыныраак болуп калат. Борук өзү калың, жүндүү, жуп-жылуу болот. Ден соолукка пайдалуу болот. Бир астына салып жатсаң андан сонун болот. Анан муну жана кээ бирөөлөр айтып атпайбы, муну күбө жеп кетет деп. Муну күбө жебеш үчүн күнгө жаясың. Түнкүсүн астыга салынып, тебелеп жатасың. Анан канча урунуп, канча пайдалансаң ошончолук бул күбө түшпөйт буга. Анан жана жыйып коюп эле карабай койсоң, конечно, күбө түшөт. Ошон үчүн муну дагы көстүн карагандай сактап, жайып, салынып, урунуп, кайра таза кылып туруш керек муну. Ошондой. Анан эми жер төшөктөрүн бирөө айтып отурса көп, анан бул мындай. Бул жер төшөгүңүз аябай жакшы экен. Бул жибек жиптен жасалыптыр. Бул көп жылдан бери жасагансыз го дейм. Илгерки төшөктөр окшойт да? Эң биринчи ушундай жер төшөктөрдөн журкандардан кулаган, мен жер төшөктөрүн да толтурайм, аны өзүнчө кийин эметем. Өзүңүздөр көргөндөй мына жибек жип менен жасалыптыр. Бүт мун бар илгерки жибек жипкен. Анан бул ошол жер төшөктү мындайра урунган эмелер, урунбагандар көп. Журканымда жер төшөктөрдү 2 жыл журкан жер төшөк курадым. Андан кийин мындай көлдөлөңгө кеттим. Көлдөлөңдөргө кеттим. Иштери мындай. Жакшы, туура кылып атпыз. Азыр баардык эле элдин баары синтетикадан, Кытайдын кездемелеринен жасалган төшөктүн баарын эле жасап калды. Бул чыныгы эжекебиз айткандай чыныгы койдун жүнүнөн жасалган, койдун терисинен жасалган жакшы көлдөлөң, кармаганда эле көрүнүп турат. Мунун ичине дагы жүн жалатасың, кайра мындай материалдайсың, анын баарын көктөйсүң. Бул тери менен кошо көктөлгөндө деле кыйын болот, бирок ошону да мындай тептек чыгып, сону көктөйсүң. Мына мындай кыласаң чоң-чоң 5-6 метр болуп калат. Мына 5-6 метр болуп калды. Бул косунуку деле ошондой 4-5 метр болду. Ошол. Рахмат. Эжекебиз Нарын областынын Жыланарык айылында жашайт экен. Көп жылдан бери мына чыныгы койдун жүнүнөн жасалган, терисинен жасалган көлдөлөңдөрдү жасап келеткен. Эжекебизге баа беребиз. Сизге чоң рахмат. Өнөрүңүз өркүндөбүсүн эже. Кыргыз элине каалоо тилек айтып койсоңуз. Кыргыз элине тынччылык, ынтымак, байчылык, ден соолук, ошо жакшылык болсун, жанагындай каттаган оорулардан алыс бололук. Мындан кийин келбесин. Жакшылык болсун, өркүндөп өсөлүк. Чоң рахмат эже, мейилиңиз.